Видеонун ылдыйындагы баш бармактын белгисин басып, жана жаңылыктарыбызды аягына чейин тамаша кылыңыздар. Бишкек шаарында унаасын оңдоп жаткан жаранды унаа басып калган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта окуя Ак-Өргө жаңы конушунда катталган. Конуштун жашоочусу 1985-жылы туулган жаран Hyundai Sonata үлгүсүндөгү унаанын астына карап оңдоп жатканда домкрат сынып кетип унаа жаранда басып калган. Окуя болгон жерге 5 куткаруучу тартылып, алар жаранды алып чыгышкан. Учурда жаран шаардык номер 4 ооруканага жеткирилип, абалы орто деп бағаланды. Қазақстанда орын алған башламандықта өз позициясын ачык билдирген мушкер Кубат Хамитов омондор тарабынан сабалды. Аны сүрөтү социалдык тармактарга тарады. Мага жардам бергилечи, инимди үйдөн омон колу бутун байлап сабап алып кетишти деп жазган социалдык тармактарга мушкердин эжеси. Кубат Хамит митинг башталганда Жаңы Өзөн жана Актау шаарынын элин колдоого алган. Мен ар дайым эл мененмин. Жаңы Өзөн, Актау эли биз ар дайым сиздер мененбиз. Менимче газдын баасынын көтөрүлүшү туура эмес. Бул элдин чөнтөгүнө таасирин тийгизет. Бул газга гана тиешелүү эмес, тамак ашка, бензинге дагы тиешелүү. Баары кымбаттап бара жатат. Мамлекет бул маселени өз колуна алып, элдин көйгөйүн угушу керек. Андыктан Жаңы Өзөн шаарынын тургундары биз силер мененбиз деп жазган мушкер. Ош облусунун Ноокат районундагы Арал айылында жайгашкан таш кесүүчү ишкананын ишмердүүлүгү убактылуу токтотулду. Мындай чечимди аталган ишкананын жеринде текшерген атайын комиссия чыгарганын президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Таш кесүүчү ишкана тарабынан экологияга зыян келтиргени жана тиешелүү уруксат кагаздары жок экени аныкталды дешет мекемеден. Буга чейин Супергейчи порталынын элдик кабар бөлүмүнө Ош облусунун Ноокат районунун тургуну кайрылып, ичүүчү суунун тазалыгына кабатыр болуп жатканын билдирген. Тургун ичүүчү суу алган дарыя сүттөй апак болуп агып жатат деп видеосун дагы жөнөткөн. Ал эми Ноокат районунун акими Данияр Иманалиев суу эмнеден улам булганганын айткан. Мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциясынын лабораториялык эзиптөөлөрдү жүргүзүп жатканын маалымдашкан. Атайын текшерүүлөрдүн негизинде дарыядагы суунун булганышына Арал айылында иш алып барган таш кесүүчү ишканадан чыккан саркындылар себеп болгону аныкталган. Жергиликтүү тургундар президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө таш кесүүчү ишкананын ишмердүүлүгүнө нааразы болуп, арыз менен кайрылышкан. Видеого лайкты сөзсүз басып, жана подписация деген кызыл жазууну басып, жанындагы коңгуроочону да сөзсүз түрдө күйгүзүп кетиңиздер.